Силабус бул мугалим менен окуучулардын ортосундагы байланышты түзүүгө жардам берет. Силабус деген эмне? Силабус бул студент үчүн окуу программасы. Силабустун алдында иштелип чыга турган документтер бар. Эң негизгиси дисциплина боюнча окуу методикалык комплекс. Силабустун негизги милдети бул студенттин берген суроосуна жооп таба ала турган материал. Мына ушул силабуста камтылат. Мисалга, жол картасы сыяктуу көрсөткүч катары пайдалана турган материал. Системаны окутуу максаты, ал максаттарга жетүү үчүн кайсы милдеттер чечилиши керек. Кыскача, дисциплинанын мазмунун окуу аркылуу жооп ала алат. Ошондой эле силабус бул уюштургуч инструмент. Башкача айтканда, окутууну кантип уюштуруу керек? Предметти өздөштүрүш үчүн мен кандай жардам ала алам? Ал мугалим менен болгон байланыштагы электрондук почта, телефон номери, отурган кафедрасы жана башка маалыматтар силабуста көрсөтүлөт. Студент менен мугалимдин ортосундагы келишим катары караш керек. Башкача айтканда, студент эмне аткарат? Окутуучу кандай милдеттерди аткарат? Студентке карата мугалимдин талаптары, студент аткара турган тапшырмалар көрсөтүлүшү керек. Окуу процесс башталганга чейин ушул жогорудагы айтылган тапшырмалар студенттин колуна тийиш керек. Ар бир студентке электрондук формада электрондук дарегине же болбосо кагаз түрүндө таркатылышы керек. Пререквизит жана постреквизит көрсөтүлгөн. Пререквизит башкача айтканда дисциплинаны өздөштүргөнгө чейин студент кандай билим билгичтик компетенцияларга ээ болушу керек деген суроого жооп силабуста жазылган. Ал эми постреквизит бул студенттин базасы, окуу процессин аяктаган этап. Курстун аягында студент экзамен тапшырат дагы, экзамендеги көрсөтүлгөн баа ал канчалык деңгээлде ал предметти өздөштүрө алгандыгы көрсөтөт. Силабустун негизги бөлүгү башкача айтканда билим берүүдөгү саясаты бул студенттердин ишин туура баалоодо жана окутууда. Силабуста студенттин аткарган тапшырмасы кандай түрдө бааланып жаткандыгы көрсөтүлүп жана балл түрүндө аныкталат.